Айтсаңыздар, веерный отключениялар азыр Кыргызстанда болуп жатабы, свет өчүп жатабы? Алмаз Акунжанович, сиз де Мен отурасыз. билгенде веерный отключениялар болгон жок. Болгон жок деп сиз элди алдабаңыз. Отключениялар болуп жатат да. Майнинг фермалар жабылды, жабылган жок. А бирок веерный отключение болуп жатканда, холодильниктер, бытовой техника күйүп кетип атканда, мамлекет тарабынан бир да холодильниктин эсебинен компенсация болгон жок. А биякта мыйзамда жазып атасыңар. Таштандыларды, жанакы бытовой отходдорду, ошолор менен жол жээгинде жылынабы, жада калса үйүн ичинде ошолорду эметеби, экологияга зыян тиет деп мүмкүн ошого тактап атасыңар. Ошолордун баарын штраф салабыз деп. Штрафтарыңар деген 5000ден 1 миллионго чейин. Биз аман калабызбы? Бизнестин жарымы камалып отурат. Ооба, аман Калгандарын калабыз. штрафтар менен түйүнө жетейин деп атасыңарбы? Мен ушу мен таптакыр түшүнгөн жокмун да. Шарттарды түзүп берип туруп, дүйнө жүзүндө деген корову сначала откармливают, а потом доят. А у нас доят. Постковидный дүйнөдө деген азыр бизнестин баары уже кыйла, уже арык тактап өтүп калды, сөөктөрүн да жемип атабыз да. Ошолорду карабайлыбы? Анан ол чогон штрафтарды 500 000, 1 миллион деп коюп атасыңар. 1 миллионду ошол жанакы торговый центрлер болобу, кичи базарлар болобу, чоң базарлар болобу, аягында ошакта иштеп жаткан жөнөкөй жарандарга келет. Анын бардыгына эле маалым, иштеп жаткан. Кандай болуп калат ал жагы? Мен урматтуу коллегалардан суранат элем да, эми штрафтардап келип атабыз, кымбаттаган заманда деген улам олчойтуп 1 миллион 500 000 бизден өкмөт деген бул мамлекетти жарандарга шарт түзбөй эле бизнес өкмөт болуп калдыңар да. Силер бизнесмендерден деле ашып кеттиңер уже. Только штрафы. А люди молчат не потому, что они үнү жетпей атат. Корккондон эле унчукпай атат да. Бирок бул бир күнү жарылат. 1 миллион деген кандай акча? Электроэнергия деген штрафтар болуп атканды мына мэрия билет, аны региондордо губернаторлор билет. Аны деген заключение келгенде МЧС эмне деген заключение берип атасыңар? Андай бизнестин баары билет да. Аякта мамлекет тарабынан веерный отключение үчүн, жанакы электроэнергиянын замыканиясы үчүн өрт болду деп бир гражданинге бир холодильникти компенсация кылдыңарбы? Жок. Дүйнө жүзүндө ошол жарандардын баары өкмөттү сотко бермек. А коркутуп үркүтүп заключениялар жазбай жаткан үчүн МЧС тарабынан пожарниктерден заключениялар келбейт. Эл ошентип сотко бербейт. Билимдүү жарандардын баары түшүнүп атат да, ошону. Сиз да билесиз да, мен сизге каршы эмесмин, түшүнүп атам эмне кылып келип атасыздар. Бирок деген заман кымбаттап жатканда, мен коллегалардан суранат элем да, бул мыйзамды деген же артка кайрыш керек, же кагыш керек да. Аябай туура эмес болуп атат.